Şekilde Sakala koyamız. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya sınmaydı mı bunlar? Sınmaydı mı? Işlap koyalım. Stanog'u bir anda turapti. Aha. Biraz çakmıştı. Özüm Kirovskiy oblastga barıp jasatıp geldim, kompaktniy kılıp kuşların. Sebebi bizde mına kişinege kılıp jasaganda Demek tüşpey kılады eкен da çoğun standartlar. Şu zavoduna özüm barıp atayın jasatıp geldim. Jasatıp geldin buna. Mına liniyanın uzunluğu 32 metr. Aha. Azırınca tökö mına VR1 деген проволоканы тартып атабыз. Hazır ушундай да? Себеби мынау оборудованиябыз наркы канатный арматурага туруштук бербейт да. Ал уже 1 тонна 310 болгондо 100 тонна нагрузка болуп калат мынага. Уже буюрса кичине эме кылсак ошо аракет кылып атабыз. Современный кылып чоңунан жасаганга. Аз бул астында отоплениялары бар, астында вибро моторлору бар. Вибрация болот. Марка бетон. Обычный стойкаларга 250, эми 250 марка куюлат бетон. Биздики 450. 450 үйдө коюлат. 450, 500 ошентип кетет марка бетон. Анда технологиялар бар, подвижность, конусный осадка деген бүт нормалар сакталат. Үстүнө мына электромат. Бунда Москвадан алдырганбыз. Үстүнөн дагы ысытат, анан астынан дагы отопление ысытат. Вибрация болот, ошону менен куюлат. Анан чыгарганда дагы ушундай роликте чыгарып, пока что бүт элек оборудованияларыбыз. Мындай өзү негизи роликтер туруш керек, бирок рельсный станок туруш керек. Роликте барып, ошол жерде кесип алыш керек. Пока что мына кара менен эле алып атабыз мына кесип эле ручной. Кесип эле алып аткансыңар да. Ручной резкада кесип алып атабыз. Каалаган жерде кессеңиз боло берет ошо. Азыр размерге кессек боло берет. Урматтуу багбандар, көпчүлүгү түшүнбөй атат да, муну малина стойка кылабыз деп. Жок, бул интенсивдүү багбагынчылыкта торсетка тартуу үчүн, күндөн коргоо үчүн узун болгон стойкалар ушул жерде куюлат мынакей. Эни 9га 9 чыгабы азыр? Жок, мына 7ге 8. 7ге 8. Бунун өзгөчөлүгү мындай рессорго окшоп ойной берет да, башка бетон стойкалар сынып калат жөн эле. Буларды үстүгө чыгып кеңири секире бересиң. Зымы катуу тартылып турганына биринчи нагрузка ошо зымга келет. Кийин мына ошо ийилчек экен. Ийилип баягы бактыкта кармап турат да, шамалда бак түшүм полный массага киргенде кыйшайып кайра калууна келиш керек да. Ана жөн эле металлический профилдерден, жыгачтардан жасап коебуз. Деме карлик бакка дейт, алар кайрылат, кайра калууна келбейт да, профилдер дагы бүктөлөт, сынып калат. Анан бул кымбат экен, эконом кылып ошо профиль бирдекелерди кагып койгондор кийин полный массага киргенде кыйрап калса багы кайра ордуна келбейт, кайра банкрот болот да. Анан мунун ценасы Казакстандыкынан 2 эсе арзан. Казакстандыкы ордунда 1400 турат. Плюс НДС жол кира болуп эме болуп кетет. Биздики 1000 сомго чейин болот мына. Бул 1000 сомго чейин болот мына. Качествосы бирок Казакстандыкына жетпейт. 100% жетет дебейм бут. Bir 80%ге качествосы жетип калды Казакстанга. Булардыкы например, 600 марка болса, biz 450-500'e barıp atабыз да марка. Себеби bizde точный дозировка жок, БСУ, РБУ деп коет, компьютер менен раствор жасай албайбыз. Ошого качествобуз жете элек. Дальнейшем буюрса, мына проволокаларда чыгарып алабыз. Ошо кандай проводдор бул? Кандай зымдар? Канатный арматура деп коет, итальянский стойка деген ушуну айтат. Канатный арматура, трехприводный. Мен Россияда көргөндө ушунан кылып аткан ичинечи. Ичине ушунан салып аткан, Ушул зым. Кадимки бул ийилип кайра туруп калат. Бул мына VR1'nin разрывной максимум мына зымдыгы 850 кг болсо, бул 1 тонна 300 разрывной максимум. Ошо 2 эсе күчтүү болот бул. Пока буну жаса баштай элекпиз, себеби оборудованиябыз ага туура келбейт азырынча. Дальнейшем ушуга аракет кылып атабыз, кичине же мамлекет жактан колдоо болуп калса, же бир эме болуп калса, Кудай кааласа ушуну дагы чыгарып калат кезинде. Бул зымдарды алдыртып койгонбуз, ошо Северсталь Метизден бүт сертифицированный. Пока куюу баштай элекпиз. Ушундай мындай гарантия 4 жылдан бери турат стойкаларыбыз, ошо чүйдө основной токмокто, чүйдүн кайсы полиларында бүт коюлган 4 жылдан бери турат. Анан бул кадам жайда бир жолу туура эмес раствор жасап алып, ноокатка сатып,
кыштан чыкпай күбүлүп аны кайрап төлөп бердик полностью. Биз бир одноразовый эле бир сатып коюп эле болду эмес, өзүбүз жооп беребиз. Сапатка жооп бересиз. 15-20 жыл деп атабыз азыр. Азыр канча 20 жылга 15 жылга 20 жыл, 30 жыл турат негизи. Анан 15 жыл бак өзү 15 жыл тура канча турат? 15 жыл. 15-20 жыл турат. Буюрса. Азыр 4 жылдан бери турат өзүбүздүн практикада. Анан буга чейин дагы стойка куйгандарыбыз 10 жылдан бери турат алар. Алар преднапряженный эмес, жана обычный стойкаларыбыз 10 жылдан бери турат. Анан дагы бир азамат сурагандар бар да, интенсивдүү бакты кылып калсак, өзүңөр куюп алып барып отургузуп бересиңерби деген сурап калгандар болот да. Азырынча возможностубуз жок. Бир ошо буровой специальный установка неме бурут этип давить эте турган машинабыз Бишкекте Карабалтада бир поледа калган да. Ошону алып келсек, буюрса команда чогулсак, анан ошол доставка установкасы менен өзүбүз уюштуруп беребиз. Буюрса Кудай кааласа. Сиздер менен, Русландар менен чогуу иштесек болот. Көчөтүнлөр тийгизсе, биз буюрса стойкасына. Урматтуу туугандар, мүмкүн болушунча биз азыр сиздерге керектүү материалдар кайсыл жерден аласыздар, кандай кылсаңыздар болот тартып көрсөтүп келатабыз. Азыр бизде жерди чукуп чыгара турган балдарыбыз бар, көл салып бере турган балдарыбыз бар, көчөт тигип бере турган, тамчылатып кылып бере турган. И мына кошумча Кудай кааласа азамат аппараттардын жайына коюп ишке түшүрүп алса, анда мына ушул багбанчылыкка керектүү сиздерге мына ушул стойкалардагы жамгырдан коргоо, мөндүрдөн коргоо, ошондой эле көлөкөлөтүү боюнча дагы кызматтар болуп калат. Буюрса. Мында комплектүү ишелери дагы бар. Баягы эң башында якор деп коет го. Ошо жерге катырган якорлар дагы бүт өзүбүздө бар. Кадамжай темир цехибиз бар. Ошол жерден чыгарабыз. Натижителдерди дагы зым тарткандарды өзүбүз жасадыгы да анча болбоду. Туурусу. Аны Кытайдан, Россиядан алдыртып атабыз. Аларды дагы комплектовать кылып беребиз. Анан кайсы зым кетет, кандай болот полностью өзүбүз айтып түшүндүрүп, эсептеп бересиңер. Эсептеп полностью чыгарып беребиз. Эгер кылып берсеңер канча сом болуп калат? Бир бакка канча стойка кетет? Канча сомго расход? Гектарына средний 300дөн расчет. Гектарына 300 штук гектарына. Акчасы жалпы акчасы где-то канчага барып калат? Жалпы саткайны өзүңөр коюп даяр кылып беришиңер. Грубо баягы упорный мына кичине якор, натижитель аяк-баяк грубо 1000 сомдон эсептей бериш керек да ошондо. Гектарына 300 миңден расчет кылса болот. 1 гектар 300 миң. Азыр бага күнүгө эле, например, зымга 18 сом кошулуп кетти азыркы күндө, 1 айдын ичинде. Ошондой баа ар кандай ойноп турат да. Биз дагы болушунча ошо элге арзан болсун, доступный болсун деп ошонун аркасынан 4 жылдан бери иштеп келатабыз. Сена дагы эң неме төмөн. Ошондо 1 гектар жерге 300 миң деп атпайбыз. Бул отургузуп бериш ишине өзү материал отдельно болот, материал. Материал ошончо болуп калат, да. Кошумча отургузуп беришини пока машинабыз келсе, бир бакты жасап көрүп, ошо анан сена чыгарышыбыз керек да. Так элге эмнени айтпай кеттик, азамат? Ичиндеги материалдарды көрсөттүк, кандай маркада жасалаарын көрсөттүк, айырмасын көрсөттүк. Элдикинен бунун куюлган айырмасы кандай? Бул боюнча дагы айттык. Канча градуста турат, кантип ысытылат, булар жөнүндө дагы айтып кеттиң. Бул чындыгында биз үйдө куюп койгон бетондон, стойкадан айырмасы өтө чоң. Бул кадимкидей жанагындай ийилет, кайра ордуна турат, ичиндеги материалы башка. Кадимки арматурадан айырмасы бар булардын. Дагы эмне кошумчалап кетсек болот? Бул ошол азыр суу тартыштыгына байланыштуу интенсивный багбанчылыкка именно ушулар керек болот. Жер бизде жерлер кичине, ошого кичине жерден көп түшүм алуу үчүн именно ушул карлик бакты жасаганга бул болбосо болбойт. Руслан туурабы? Көчөттөр өзүнүн. Урматтуу туугандар, баягы гиластын кошмоктук болуп калып атпайбы? Кошмоктук болуп калат. Ошого түздөн-түз ушуга тиешеси бар. Эгерде бак 35 градустан жогору ысып кете турган болсо, анда генетикалык жактан бузулууга дуушар болот дагы мөмө кошмок болуп калат. Эгерде ушуну тартып туруп 30 градустан өтпөй турган болсо, 25 градустун тегерегинде боло турган болсо, август айында анда кошмоктук болбойт. Мөндүрдөн коргойт, ала көлөкө кылып берет. Буюрса бунун келечеги кең. Буюрса өзүндө дагы ушундай бактар башталып калды. Буну ачып жакшы кылдыңар, азамат. Элге керектүү нерсе болот бул. Бир экөөс сөз, Руслан.
Ой, мына Кыргызстан боюнча жаңы ушул интенсив багыштыкта өтүп атышат. Интенсив багыштыкта өтүп атабыз. Эми кайсы жакка барбайлы бүт ушул интенсивный садоводство болуп атат. Өзбекстан, Азербайжан, Турция бүт бардыгы Алматы болсун, Килярча болсун. Ооба. Керек болсо Алмурут, Өрүктө деле ушул шпалераны колдонуп атышат. Ооба. Биз дагы мына Кудай кааласа Кыргызстанда биринчи болуп ушул Азамат акабыз баштаптыр. Эми ишине ийгилик, Кудай кааласа бунун клиенттери мындан бул жака ошончо көп болот. Ооба. Бизге аябай керектүү нерсе. Биз ушуну сатып алабыз деп Россиянын Краснодар, андан ошо Крымга чейин барып келдик, именно ушунун артынанчы барып келдик, бирок сатып ала албадык. Баа өтө эле кымбат болду. Жол киреси болду, НДС болду, дагы растаможка, таможня наркы берки болуп атып, Казакстан эмелерде. Кыскасы аябай эле кымбат болуп кетти. Эми мына өзүбүздө чыгып атат, гарантияны берип атышат. Ушудан эми сатып алып туруп эле отургуза беришибиз керек. Албетте жерибиз тар, интенсивдүү багбанчылыкка өтүшүбүз керек. Ооба. 1 гектар жерге 300 000 сом шпалера кеткен болсо бүт материалдары бул аябай жакшы Ооба. биз үчүнчү. Мына эми дагы бир суроо бергим келип атат да. Ушуну элдер айтып атат, өзүбүз эле куюп алабыз деп Ооба. неме кылып атышат да. Кандай не дейсиз Азаматка? Элдер өзүбүз куюп алабыз ушуну, ошо калпын Калыбын Даярдап туруп эле. дистен эле алып туруп эле. өз үстүнө алып куюп алабыз деп ошентип атышат да. Бирок сиздин мына узун тарткан эмелериңизди билбей элечи. Бул 2,5 метрге чейин өздөрү куйса болот. 2,5 метрге чейин уже изгип жок да. Стойга кармашы мүмкүн. 2,5 метрден өйдөсү уже напряженный болуш керек ичиндеги зым. Сөз. Болбосо жөн эле сынып, жөн эле денег на ветер болуп, ушундай болот. Ошондой. Биз көпчүлүгү стойка десе биз баягы сетка, коргондо тоскон сетканы элестетебиз да, ошонун стойкасындай көрөбүз да. Сен айткандай анда бүктөлбөйт, нагрузка жок анда, түзүлө турат. Эгерде бак кылсаңыздар интенсивдүү бакта 1 гектардан баралына келгенде 60-70 тонна жүк ушул сетканын немесинде болот да, мына стойкага жүк түшөт, зым ушуга жүк түшөт. Андан сырткары шамал болот, тар турат. Натыйжасында мындан 2 эсе көп жүктү көтөрүүгө туура келип калат. Мында бир Ошонун эсеби менен жасалып аткан бул стойкалар. Стойкалардын узундугу негизи узун куюлат экен. Анан мынтип ортодон ара менен бөлүп коет экен. Сиздер каалаган размерде бөлүп чыгарып беришет экен жигиттер. аз булардын узундугу 440. Өзү негизи стандарт 450 болуш керек. Бизге фурага Бишкекке жөнөтүп атабыз основно. Фурага батыш үчүн 440 кылып атабыз. Анан мунун үстүнөн колпачок кийилип туруп, ошо затемняющий сетка тартылыш керек. Баягы мөндүр жаагандан, солнечный ожог болгондордон бүт сактайт да, үстүнө запасы менен калат да ошондо. Өчө 3,5 чейин жетсе, үстүнөн ошо запас калат. Үстүнө затемняющий сетка тартканга болот. Жарайт. Бул жерге канча киргизет эми? Жердин 70-80 киргизиш керек. 70-80 киргизип, анан бетондолбойт. Жөн эле топурак менен эле трамбовка кылып койсо болот ошол. Ошол грунтта, шамалда эки жака эме болуп, куйнуп, кармап турат. Ошол колдон келгенин жасап атабыз. Анан көбүрөөк неме заказ берем дегендер болсо, заранее задаток берип заказ кылсаңыздар жакшы. Биз эми эле неме көчүп оборотубуз дагы жок азыр. Запасыбыз жок. Ошого заранее заказ алдын ала заказ кылыш керек. Даярдап беребиз берсе. Номерди айтып коюңуздар, урматтуу угурлар, ушул номерге чаласыздар. 0706 49 19 99. Мына ушул номерге чаласыздар. Адрес Баткен облусу, Кадамжар району, Орозбеков айыл аймагы. Күлдүгө келе бересиздер. Күлдүн мектебинин өткөндө оң жакта. Азамат десеңиздер, окуналык Азамат десеңиздер, ушул жигит сиздерге Кыргызстан боюнча доставка да кылып берет. Буюрса, жолго коюп алса, установкасын дагы алып барып коюп беришет. Азамат, иштерге ийгилик. Рахмат. Аман болуңуздар. Баатыр майлы.